Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн кеминде 2200 жылдан ашуун мезгилдик тарыхы бар. Атүгүл акыркы жылдары Кытай булактарында табылган маалыматтарга ылайык Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тарыхы биздин заманга чейинки 8-кылымдарга чейин узарууда. Байыркы доордон бери Евразиядагы тарыхый окуяларга активдүү аралашып, тарыхтын оор сыноолорунан өтүп, чачырап жок болуп кетпей, өз тилин сактап келген кыргыз эли ушул күнгө чейин жалпы дүйнөлүк өнүгүүнүн алкагында да өз ордун таап келди. Кыргыз тили илим билимдин тили болуп, окмуштуудай тездикте өөрчүп жаткан маалымат жана технология менен жарыша өнүгүп, урпактарга ыйык мурас болуп, түбөлүк жашай берери улуу тилдин басып өткөн бай тарыхынан даана көрүнүп турат. Фильмде кыргыз жазуусунун тарыхына кыскача көз чаптырдык. Жазуунун келип чыгышын изилдөөдө таш бетине чегилген петроглифтерден сөз кылуу орундуу болот. Байыркы доордо адамдар айрым сүрөттөрдүн айкашуусу аркылуу кандайдыр бир ойду чагылдырышкан. Мындай схемалык сүрөттөр тил илиминде пиктограммалар деп аталат. Бирок пиктограммалар ойду толук так бере алган эмес. Пиктограммалардын тизиминен сүйлөмдөгү сөздөрдүн ордун аныктоо өтө кыйын. Алар жөнөкөй жана конкреттүү нерселерди гана туюндура алган. Андыктан адамдар пиктографиядан тагыраак системага муктаж болушкан. Ошентип, пиктограммалар акырындык менен идеограммаларга өтө баштаган. Идеограмманын пиктограммадан айырмасы, пиктограмма нерсени чагылдырса, идеограмма сөздүн мазмунун, маанисин чагылдырган. Демек, абстрактуу түшүнүктөрдү да туюндура алган. Тил илиминде кабыл алынган пикир боюнча, дал ушул петроглифтер, пиктограммалар жана идеограммалар жазуунун пайда болушуна түрткү болгон. Байыркы сүрөт искусствосу Кыргызстан археологиясындагы абдан бир чоң кызыгууну жараткан археологиялык булак. Биз аларды изилдөө аркылуу илгерки байыркы бабалардын руханий маданияты боюнча кызыктуу маалыматтарды алабыз. Бизде Кыргызстандагы байыртадан бери оозго алынып, изилденип келе жаткан эң көрүнүктүү эстелик бул Саймалы таш экендиги жалпыга маалым. Бул эстеликтин изилдеши 20-кылымдын башынан башталат. Ошол 100 жылдан ашуун мезгил болуп кетсе дагы, азыркы мезгилге чейин ошол жерде сүрөттүн тартылыш тарыхы боюнча көп кызыктуу суроолору чечилбеген бойдон келе жатат. Эми ошол деңиз деңгээлинен 3500-3800 метр бийиктикте көп 100 миңдеген сүрөттөрдү тартууга эмне түрткү болгон деген маселе бар. Ал жер өзү жай мезгилинде гана кардан бошойт. Июнь, июль, август айында, кээде сентябрь айына чейин бошойт, калган убакта кар жатат. Бул ачык асман алтындагы ардакталган жер. Мына ошол сүрөттөрдүн өзүнүн стили боюнча, алардын тартылышы боюнча, тематикасы боюнча алып караганда, бул жерде сүрөттөр көпчүлүгү 3000 жыл илгерки мезгилде тартылган. Бул өзүнчө ошол чоң Орто Азия аймагындагы көрүнүктүү ардакталган
жер болгон. Ошол жерге барып ырымдарды аткарышып, ошону аткаруу учурунда таштын бетине ар кандай сүрөттөрдү тартышкан. Ошентип ушул таш бетине тартылган сүрөттөрдөгү символдорду биз кийинки миңжылдыктарда калыптанган жазуунун пайда болушу менен, пиктографиялар менен өзүнүн көлөмү боюнча бир нерсени чагылдырган, бир нерсени туюнткан символдор катары кабыл алабыз. Дүйнөлүк практикада бул сыяктуу мисалдар абдан көп. Мисалы Шумерлердин жазган жазуулары, Месопотамиядагы жазуулар, чопонун бетине тартылган символдорду дагы карап, алардын байыркы мезгилде алгачкы ойду түшүндүрүү үчүн алар символдорду пайдалангандыгын билебиз. Бүт жазуунун башатында ушул таш бетине түшүрүлгөн символдор турат. Анан жүрө алар улам муунду түшүндүрүп калат, сөздөрдү түшүндүрө баштайт, анан тыбыштарды, тамгаларды түшүндүрөт. Жазуунун пайда болушу үчүн мамлекеттин болушу шарт болуп саналат. Ошол эле учурда мамлекетти башкаруу үчүн жазуунун болушу дагы милдеттүү. Демек, бул эки баалуулук бири-бирин толуктап, бири-бирин шарттап турган жагдайлар экенин эске алсак, биздин замандын 6-кылымда калыптанган байыркы кыргыз жазуусунун тамыры абдан тереңге кетиши толук мүмкүн. Кыргыздардын тарыхы аябагында кызыктуу тарых, анткени бул Борбордук Азиядагы баардык саясий, коомдук, ар кандай геосаясий мамилелерге катышкан кыргыздар биздин заманга чейинки 209-жылдан 201-жылга чейинки саясий окуяларда эскерилет дагы кыргыз аты. Ошондон бери кыргыз этноними тарыхтан дээрлик өчөлөк да. Өчпөй бүгүнкү күнгө чейин эскерилип, бүгүнкү күнгө чейин ошо өзүнүн мамлекетин курган калп катары эсептелип келатат. Бул жерде элчиликти уюштура турган, ошондой эле мамлекеттин ичиндеги протоколду сактай турган церемониал министрликтердин болушу, ошондой эле финанс министрликтеринин уюшулушуна караганда кыргыз мамлекетинде бул жерде жакшы бир аппарат иштеген да. Аппараттын иштеши ал деген жазууга байланышат да. Жазуу системасын колдоно билишкен. Кытай өлкөсүнүн адистери ошол убакта кыргыздар менен кат жазышуусуна караганда кыргыздар руникалык мындайынан системаны колдонушкан да, жазуунунчу. Мамлекет качан пайда болуп, анын эффективдүүлүгү, мамлекеттин ошол эле кубаттуулугу, ошондой эле анын ийгиликтүүлүгү дагы бул жазууга байланышкан система да. Ошондуктан жазуу туурасында дагы кыскача бир айтууга негиз бар. Кыргыздардын колдонгон жазуусу бул деген тамга түрүндө ошол убактагы эң ыңгайлуу болгон жазуу системасын колдонушкан. Бир тамга бир тыбышты берген эң жакшы өнүккөн формасындагы жазууну пайдалангандыгын жөнүндө сөз болуп атат. Ошондой бул руникалык жазуулардын пайдаланышы ал биринчи кезекте мамлекеттин мындайынан алганда географиялык чегин саясий жактан белгилегенге, кыргыз маданиятынын жайылыш ареалын аныктаганга да көмөк кошот. Ошондой эле кыргыз каганатындагы колдонгон жазуу системасы ошол кездеги кыргыз каганатынын ийгиликтүүлүгүн, анын ошол эле убакта кубаттуулугунун бир далили катары карашыбыз керек. Энесай жазма эстеликтери биз үчүн баа жеткис байлык, бабалар калтырган ыйык мурас. Ар кандай себептерден улам бул жазуу колдонулбай калган жана бул абдан өкүнүчтүү. Андан дагы өкүнүчтүүсү, биз бул жазуулардын биздики экенин унутуп калганыбыз. 18-кылымда швед туткун офицерлери бул жазууларды тапканда, илим дүйнөсүндө алардын кимге таандык экендиги жөнүндө абдан чоң талкуу жаралган. Жазуулар финдерге жана башка бир катар элдерге таандык деген божомолдор айтылган. Бирок тилекке каршы ошол аймакта жашаган бир катар кудуреттүү каганат
империяларды курган, жергиликтүү түрк тилдүү элдерге таандык болушу мүмкүн деп эч ким эсептеген эмес. Кийин гана жазуунун түйүнү чечмеленгенде жазуулардын ээси ким экендиги айкын болгон. Бул жазуунун классикалык үлгүсүндө 38 тамга бар. Ошол эле мезгилде Энесай кыргыздар же болбосо кыргыз кагандыгында колдонулган ушул экил жазуунун башка бир варианты бар. Ал жерде 48 тамга колдонулат. Баягы Орхон жазма эстеликтери деп коебуз, Монголияда табылган. Ошол Орхон жазма эстеликтеринен айырмаланган тамгалар бар. Ошондон улам биз Энесай аймагында, азыркы Хакасия, Тыва жана Алтай аймагында табылган жазма эстеликтерди кыргыздарга таандык деп эсептеп жүрөбүз. Мунун конкреттүү далилдери дагы бар. Биринчиден жанакындай тамгалык далилдерибиз, экинчиден тилдик далилдерибиз бар. Эми бул жерде деталдуу түрдө, лингвистикалык түрдөн түшүндүрүп бере турган болсок, Энесай жазма эстеликтеринде азыркы кыргыз тилине окшогон көптөгөн тилдик өзгөчөлүктөр бар. Мисалы үчүн сингармонизм деген окуя бар. Муну мектепте окушкан. Ошол сингармонизм боюнча үндү тыбыштан кийин үндү тыбыш келет бизде. Мына ошол Энесай жазма эстеликтеринде мына ошол эреже сакталган. Ошондон улам биз Энесай жазма эстеликтерин кыргыздарга таандык деп жүрөбүз. Орустун чоң түркологу болгон Сергей Григорьевич Клашторный деген ошол киши айтат: орто кылымдардагы Европага салыштырмалуу түрк элдери толугу менен сабаттуу болгон деп айткан. Баягы Европага салыштырмалуу түрк элдери, анын ичинде кыргыздар сабаттуу, жазууну билген, илим билимдүү эл болгон деп айтат. Байыркы кыргыз битик жазуусу бул кыргыз жазуусунун тарыхындагы эң маанилүү учур. Себеби жана мен жогоруда айтып өткөндөй, бул жазуу кыргыздар өздөрү ойлоп тапкан жазуу болгондуктан жазуу маданиятыбыздын бар экендигин билдирет. Экинчиден, 7-кылымдардагы ошол мезгилде жазуусу бар элдин саны өтө аз. Башкача айтканда, жазуу маданияты 1500 жыл артка кеткен бир 10 гана эл болсо, ошонун бирөөсү бул кыргыздар. Биз бул жазуубузду, бул тилибизди жана бул тилибиз аркылуу жазылган байыркы жазма адабиятыбызды кыргыз тили адабияты сабагында толугу менен бир чейрек окутушубуз керек болчу. Ошондо жалпы жарандарыбызда кандайдыр бир өзүбүздүн жазуубуз бар экен деген түшүнүк калыптанып, эң эле жок дегенде ушундай жазуубуз болгон деген сыймыктануу сезими пайда болмок адамдарда. Ал эми өзүнө өзү ишенген адам сөзсүз түрдө бир ийгиликке жетет. Антпесек бизде жазууңар болгон эмес, мындай артта калган эл болчусуңар деген түшүнүк менен өнүгүп кете тургандыгыбыз күмөн. Энесай кыргыздарынын түштүк Сибирден азыркы Кыргызстанга келишинде Алтай доору маанилүү орунду ээлейт. Алтайдын аймагы байыркы битик жазуусу эң көп табылган аймактардын бири катары каралат. Кыргыз тилинин жана жазуусунун тарыхын изилдөөдө бул доор өзүнчө каралууга тийиш. Себеби түрк тилдеринин ичинен Алтай тили кыргыз тилине эң жакын тил. Муну атактуу түрколог Николай Баскаковдун түрк тилдерине берген классификациясы да тастыктап турат. Ага ылайык түрк тилдеринин ичинен кыргыз кыпчак тобу өзүнчө көрсөтүлүп, анда кыргыз тили менен Алтай тили гана орун алган. 9-кылымдын экинчи жарымынан тартып Алтай регионундагы процесстер, этникалык процесстер кыргыздардын бийлигинин астында болуп атат. Кыргыздардын бийлигинин астында болгондон кийин жанакы жергиликтүү уруулар акырындап отуруп кыргыз деген ысымды өздөрүнө кабыл алып, Алтай кыргыздары деген түшүнүк ошондо чыгат. Алтай доору кыргыздардын тарыхындагы экинчи доор ошол. Ошол жазма эстеликтердин негизинде кыргыз жазма адабиятынын тарыхын изилдеген окумуштуулар Малов, Радлов, анан кийинки совет доорунда академик Тенишев деген болгон. Ошолордун эмгектеринде айрыкча Тенишев ошолорду мындай жалпылап 1-2 китеп жазган. Ал китебинде кыргыз жазма тарыхынын 3 этапта болгондугун көргөзүп атат. Биринчи этап Енисей доору, байыркы мезгилден тартып биздин замандан 9-кылымына чейин. Экинчи этап Алтай доорундагы жазма эстеликтер. Жазма тил 10-кылымдан 15-кылымдардын аралыгындагы. Анан кийин 3-чү этабы Тянь-Шань доору деп аныктап атат. Бияка келгенден кийин кыргыздар Алтайдан Тянь-Шаньга келгенден кийин араб алфавитин колдоно башташкан. Кыргыздардын жазуу эстеликтеринин 3 доору кыргыз элинин калыптанышынын эле 3 доору болуп эсептелинет.
Биз тарыхта да ошол схеманы колдонобуз. Ошону карманабыз. Анан кийин кээ бир окумуштууларыбыз бар. Алар жок, Алтай деген болгон эмес. Кыргыздар Енисейден эле түз эле Тянь-Шанга көчүп келген деген дагы көз караштагылар бар. Эми ал көз карашты алар кандайча негиздейт, аны өздөрү билишет. Бирок биз негизинен ушул 3 этапты карманып жүрөбүз. Ошондуктан Алтай доору бул кыргыз тарыхынын, саясий тарыхынын, этникалык тарыхынын жаатынан алып караганда да, анан кийин жазма, адабият, руханий тарыхынын маанилүү мезгили болуп эсептелинет. Бул 10-15 кылымдар. 15 кылымдын ортосунан тартып кыргыздардын, алтайлык кыргыздардын Тянь-Шанды көздөй жылып келгендиги белгилүү адабиятта, тарыхый эмгектерде аны тактап атабыз. Мына ушундай мамлекет курган элдердин эң ирилеринин бири кыргыздар болгондон кийин кыргыздардын жалпы түрк элдеринин тарыхында өзүнүн ойногон ролу бүгүн түркология илиминде, кыргыз таануу илиминде көп такталбай, көп үстүртөн кеткен жагдайлар бар. Бул Кыргыз Республикасынын мамлекет катары өзүнүн өткөнүнө мындан кийин көңүл бөлүнсө, булардын бардыгы адистер даярдалып, конкреттүү изилдөөлөр жүргүзүлсө, көп нерселер ачыкка чыгат. Кыргыз мамлекетинин тарыхын түздөн түз далили катары каралып жаткан байыркы кыргыз жазуусу жөнүндөгү маселе абдан талаш туудурган. Мынакей 70-80 жылдарда идеологиялык кысымдын негизинде каяктагы жазуу, эмне деген жазуу, Енисей деген кыргыздар менен Ала тоонун кыргыздарынын ортосунда эч кандай байланыш болгон эмес деген биздин аттуу баштуу академик профессор агай эжелерибиз айтып чыгышкан. Советтик Кыргызстан, Советская Киргизия деген гезиттердин баш макаласында орусча, кыргызча. Бул 1986 жыл. Мына ушундай жагдайда бардыгы унутулуп, бардыгы өзгөртүлүп, бардыгы башка максаттарда ушундай бурмаланып келгендиги бул тарыхтагы бир чындык. Ошол 750 эстеликтердин 400дөн ашыгыраагы кыргыз каганатынын доорундагы Енисей жазма эстеликтери деп аталат. Булардын эң көп жиш жайгашкан жерлери азыркы Тува республикасы, Кавказия республикасы, Алтай республикасы, анан кийин Кыргызстан. Бул эстеликтер ошол кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн ошол доорлордо абдан активдүү мамлекет болгондугунун биринчи далили. Себеби бүгүн дагы кыргыз адабий тили, Кыргыз республикасынын кандай мамлекеттик тили болсо, ал доордо дагы өзүнүн жагдайына, өзүнүн шарттарына жараша ошондой мамлекеттик тилдин деңгээлиндеги адабий жазма тилибиз болгон. Мына ошондой элдин тукумдарыбыз 1924-жылы 7 ноябрда Эркин тоо гезити чыгып, кыргыз калкы сабаттуулукка айланды деген жалган тезис төгүндөй турган нерсе. Ушул маселелердин бардыгын эске алганда, кыргыз каганатынын доорундагы Енисей жазма эстеликтери байыркы кыргыз тилинин эстеликтери деп аталыш керек. Байыркы Кытай булактарында кыргыздардын тили жана жазуусу тууралуу маалыматтар дагы кездешет. 10-кылымга таандык Таан династиясынын тарыхы жана алар менен алакада болгон элдер жөнүндө баяндаган таанышууда алардын тили жана жазуусу уйгурлардыкынан эч айырмасы жок деп айтылат. Көрүүчүлөрдө суроо жаралыш мүмкүн, мисалы үчүн байыркы уйгурчанын эмне тиешеси бар деп. Ансы деле буга чейин кээ бир чыгармаларда ошентип келдик да, кыргыздарга эмне тиешеси бар деп. Анан байыркы уйгурчанын тийиштүүлүгү жөнүндө өзүнчө сөз кылып коюу ашыкча эмес. Байыркы көк түрктөрдүн тили, байыркы кыргыздардын тили, байыркы уйгурлардын тили бири-бирине аябай окшош тилдер. Дээрлик айырмачылык жок да. Анан буну кыргыз тилинин тарыхында кандай орду бар дей турган болсок, бизге жеткен ошол жанагы Енисей жазма эстеликтеринин доорунан жеткен жазма эстеликтердин баарын кошо турган болсок, сөздөрүнүн саны өтө эле аз болуп чыгат. Мисалы үчүн Енисей жазма эстеликтери өтө кыска.
тексттер. Анан ал жакта көбүнчө сөздөр кайталанат. Мисалы үчүн эсизим, бөкмедим деген сыяктуу сөздөр ар бир эстеликте кайталанат. Анан ошентип кайталанбай турган сөздөрдү мындай тизмектей турган болсок, анан ага теги Орхон жазма эстеликтеринин сөздөрүн кошо турган болсок, бир 1000ге жетпеген сөз чыгат. Анан жанагы мүчөлөр дагы кыргыз тилинде азыркы колдонуп жаткан мүчөлөрдүн тарыхын изилдөөдө байыркы формалар аябай маанилүү да. Ошо мүчөлөр жагынан алып карасак дагы алардын дагы саны өтө чектелүү. Ал эми байыркы уйгурлардан калган жазма эстеликтер булар аябай көөлөмдүү жазма эстеликтер. Аябай чоң китептер калган. Анан бул жагынан алып караганда, мисалы үчүн алардын сөздөрүнүн тизмегин чыгара турган болсок, мисалы үчүн Орхон ээниси жазма эстеликтерине караганда бир 10-15-20 эсе көбүрөөк болуп чыгат да. Сөздөр жагынан дагы, мүчөлөр жагынан дагы. Анан эгер жана синтаншуда айткандай, байыркы уйгурча менен байыркы кыргызча оп-окшош болсо, анан ал сөз жагынан дагы, текст жагынан дагы кыйла бай болсо, демек кыргыз тилинин тарыхын калыбына келтирүүдө, байыркы кыргыз тилин реконструкциялоодо бул байыркы уйгурчанын өзгөчө орду бар. Анын үстүнө мисалы үчүн азыркы изилдөөлөр көрсөтүп тургандай, кээ бир учурларда кээ бир элементтер азыркы уйгурчадан чыкпай калып, азыркы кыргызчадан чыгып калган учурлар бар да. Демек, бул эмнеден кабар берет? Азыркы уйгурча деле өзгөрүп кеткен. Ошон үчүн бул байыркы уйгурча азыркы уйгурчага канчалык булак болуп берсе, азыркы кыргызчага да ошончолук булак болуп бере алат. Уйгур жазуусу көк түрк каганаты мезгилинде колдонуп келген руникалык жазуу алфавитин алар диндик кабыл алуунун натыйжасында согды арамей жазуусуна алмаштырышкан. Кандай болсо ошондой кабыл алышкан эмес, жазууну өздөрүнүн фонетикалык өзгөчөлүгүнө ылайыкташтырып, адаптациялап кабыл алышкан. Бул алфавитти кабыл алуу менен башка диндерге дагы өтүү менен бул жердеги байыркы уйгурлардын көк түрк каганаты тексттеринин айырмасы кандай? Айырмасы алар көк түрк каганаты Енисей жазма эстеликтерине карасак, мазмун жагынан бир топ айырмаланат. Себеп дегенде байыркы уйгур тексттери көбүнчө котормо тексттер. Эми байыркы уйгурлардын бийлиги орногондон кийинки алгачкы кылымдарга келсек, ал жерлерде дароо эле согду арамей жазуусуна өтүшкөн эмес, алар руникалык жазуу эстелигин да колдонушкан. Руникалык жазуу менен жазылган эстеликтери бар. Мисалы, теря, тез, шине усу, ошондой эле кагазга жазылган ырк битик жана башка чыгармалары кездешет. Байыркы уйгурлардын ээлеген геолокациясын эске алсак, алардын байыркы кыргыздар менен коңшулаш жашап, тыгыз мамиледе болгонун байкасак болот. Жана бул жааттан да алардын дайыма бири-бири менен тыгыз мамиледе болгондуктан, албетте алардын тилдеринде дагы окшоштуктар толук болушу толук мүмкүн деп айта алабыз. Бул жаатта мисалы Алтын Ярук жазма эстелигин аябай изилдеген Малов бул байыркы уйгурлардын тилин азыркы тапта колдонуп жаткан түрк тилдеринин ичинен өзгөчө кыргыз тилине жакыныраак деп айтат. Аларга мисалы биз көпчүлүк түрк сөздөрү бири-бирине окшош. Мисалы санаточтор бар, соматикалык аталыштар бар, мисалы дене мүчөлөрүнүн аталыштары, булар байыркы түрк доорунан бери эле бири-бирине окшошуп келет. Андан тышкары дагы бир нече сөздөргө токтоло кетсек, мисалы байыркы уйгур тилинин тексттеринде кары деген сөз бар. Азыр кыргыз тилинде деле колдонулат. Кары ошондой эле ини, кичинекей, өзүнөн кичүү эркек ини дегенди билдирет. Андан башка мисалы көлүк деген сөз кездешет. Көлүк деген мисалы азыр биз транспорт деген мааниде колдонулсак, байыркы уйгур тексттеринде жүк ташуучу үй жаныбары деп айтышат. Андан башка чын деген сөз бар. Мисалы бул азыр көпчүлүк түрк тилдеринде колдонулмайт. Бул кыргыз тилинде чын, туура деген мааниде. Андан тышкары таң деген сөз бар. Таң, эртең мененки, убак. Ек деген сөз дагы бар. Ек деген сөзү мисалы азыр кыргыз тилинде бул түрүндө колдонулбайт. Өзгөрүүгө душар болгон жана бир эле сөздө ошол жек көрүү деген сөздө колдонулат. Ал эми байыркы уйгур тилинде ек деген сөз жаман рух же болбосо шайтан деген мааниди берген. Андан башка мисалы эсен түкел, мисалы биз азыр аман эсен түгөл деп колдонобуз. Ошондой эле мисалы кыргыз тилинде азыркы тапта ашуулар да болгон. Мисалы торук арт деген ашуу дагы мисалы арт деген сөз ашуу дегенди билдирет. Бул сөз дагы өзү эле жалгыз ашуу деген мааниде дагы байыркы уйгур тилинде бар, тексттеринде кездешет.
10 кылымдын биринчи жарымында азыркы Кыргызстандын аймагын толук камтыган Карахан мамлекетинин башкаруучусу Сатук Буграхан ислам динин мамлекеттик дин катары жарыялашы албетте күнүмдүк турмушка жана маданиятка да өз таасирин тийгизген. Бул аймакта жашаган элдердин дүйнөгө болгон көз карашы, салттары өзгөрө баштаган. Теңирчиликке негизделген түшүнүктөргө акырындык менен исламга негизделген түшүнүктөр аралаша баштаган. Мындай көп кырдуу жана ар тараптуу өзгөрүүлөрдүн бири катары жазуунун өзгөрүшүн көрсөтсө болот. Ага чейин өздөрү ойлоп чыгарган алфавитти колдонуп келишкен түрк элдеринин көпчүлүгү эми араб жазуусуна өтө башташкан. Ошентип, Карахан доорунда жазылган чыгармалардын бардыгы араб графикасы менен жазылган. Бирок түрк элдери араб графикасын кандай болсо, ошол бойдон кабыл алган эмес. Аны өздөрүнүн тилине, тыбыштык өзгөчөлүктөрүнө жараша ыңгайлаштырып, орток түрк алфавитин түзүшкөн. Жана ал алфавит менен баалуу чыгармаларды жазышканы менен тилекке каршы алардын айрымдары гана бизге келип жеткен. Жусуп Баласагын, Ахмет Есеви, Ахмет Югнейки, жана башка Кашкарлы Махмуд деген өз убагында түштүк борбору болсо, Карахандардын дагы бир экинчи чоң борбору бул азыркы Кашкар шаары болгон. Албетте бул шаардан дагы чоң билимдерди алып отурган. Ошол Барыскандык Махмуд дагы өзүнүн билимин, өзүнүн илимин жогорулатуу үчүн тиги Кашкарга барып окугандыктан, албетте ошол жерде билим алгандыктан өз Кашкардын атын алып, өзүнүн фамилиясында, азыркы тил менен айтканда же болбосо куньясында ошо Кашкарлы Махмуд деп илимге таанылган. Ал кийин өзүнүн Диван Люгаты Түрк деген эмгегин Багдадта жазган. Багдадтын халифасына ошол мезгилдердеги чоң илимий борбору болгон, аббасидтердин борбору болгон Багдадта ошол эмгегин жазып калтырган. Ал эмгеги түркчө, арабча болгон, арабтардын түркчө үйрөнүшү. Албетте ошол эмгектин ичинде биздин кыргыздар, кыргыз эли туурасында дагы ал жерде түркчө эң таза сүйлөгөн, атка, жылкыга жакшы колдонгон, найзаны, кылычты жакшы кармаган эл деп ошол кыргыздар жөнүндө дагы эскерип өтөт. Албетте өз убагында андан башка көптөгөн элдер туурасы айтат. Мына андан сырткары ошол өзүнүн Диван Люгаты Түрк эмгегинде биздин ушул Кыргызстандын көптөгөн аймактарындагы жер, суу аталыштарын дагы атап өткөн болчу. Башкача айтканда азыркы Кочунар башы деген жерде, Кочкордогу Кочунар башы деген шаар туурасында, Ат башыдагы Ат баш шаары туурасында, Оштогу Ош жергесиндеги Ош шаары, Өзгөн шаары, Аксыкент шаары жана башка Таластагы Шелжи шаары, Шаш деген шаарлар, Жел арык, Семизбел, Соң көл, Сизин көл деп, мисалы Ысык көл туурасында, Ысык көлдүн аташы Ысык көл деп, Соң көл жана башка Бедел ашуусу, Көк арт ашуусу азыркы күнүгүнкүдөй колдонуп эл тарабынан, кыргыздар тарабынан, биз тарабыбыздан колдонгон сөздөрдүн баары тең ошол орто кылымда да колдонгон. Мына ошол сөздөрдү, жер аталыштарын, топонимиялык аталыштарын баарын ошол Кашкарлы Махмуд өзүнүн эмгегинде келтирилген болчу. Демек ошондой эле мезгилде албетте Карахандар доорунда жашап өткөн элдер, уруулар туурасында дагы маалымат берип, айрым уруулардын дагы ошол азыркы кыргыз элинде дагы жашап жаткандыгы өтө кызыгууну туудурат. Ошол элдер дагы мына биздин кыргыз элинин кийинки калыптанышына, кыргыз элинин бекемделишинде дагы мына ошол Карахандардын ролу чоң болгон. Баардык тарабынан, маданияты жагынан да, ислам дини жагынан да, тили жагынан дагы, жазуусу жагынан дагы албетте салымы болгон жана алардын ошол мезгилдеги жашап өткөн ошол Карахандар калтырган тиги эстеликтер дагы күнүгүнкүдөй бүгүнкү күндө сакталып жана табылып жатат. Карахандтер доору кыргыз элинин, жалпы эле түрк элдеринин тарыхында бир гүлдөп өскөн доор десек болот да. Себеби ошол мезгилде эки чоң жазма эстелик пайда болгонда, биринчиси Жусуп Баласагындын Кутаткы билиги, экинчиси Махмуд Кашкаринин Диван Люгаты Түрк тилдер сөз жыйнагы деген. Экөө тең бул
абдан баалуу мурас десек болот да. Диван лугаты түркү менен түркүнүн тили менен тактап айтканда фонетика лексикалык түзүлүшү менен бүгүнкү күндөгү кыргыз тилин салыштырып чыктым да. Ошондо мен өзүм да күткөн эмесмин. 80% сөздөр, грамматикалык формалар мүчөлөрүнөн бери салыштырганда бүгүнкү кыргыз тилинде жолугат экен. Эми бул эмне деген сөз? Мындан 10 кылым мурун жазылган эмгек. Жана айткандай Орхон эсей жазуу эстеликтеринин тили менен караханттер доорундагы тил өтө эле жакын бири-бирине. Демек бул эмне деген сөз? Караханттер доорунда дагы кыргыздар негизги ролду ойногон. Фонетикалык, лексикалык, грамматикалык жактан мен салыштырып көргөндө муну даана талашсыз деп айта алам да. Бул азыркы кыргыз тили менен түздөн түз байланышы бар. Болгондо да 80% ошо 10 кылымдан бери 80% сөз сакталып калса, тилдик фактылар сакталып калса, анда 10-чу кылымда, 11-чи кылымда бул эки эмгектен байыркы кыргыз тилинде жазылган, кыргыз тилине тикенен тике тиешеси бар деп тартынбай айтсак болот. Совет түркологиясынын көрүнүктүү өкүлдөрү Дивани лугаты түрктүн тили Карлук тобундагы тилдерге жакын деп ошондой бир пикир басымдуулук кылчу да. Бул Карлук тобу дегенде азыркы учурдагы өзбек тили менен уйгур тили. Анан ошолорго жакын деген пикир басымдуулук кылчу дагы. Анан кийинчерээк Зеби Мусабаева деген эже раматтылык болуп кетти, бизге сабак берген убагында ошол эже атайын изилдөө жүргүзгөн Дивани лугаты түрктөгү омонимдер деген. Анан ошол кандидаттык диссертациясынын аягында жана корутундуну жазат да, корутундуну жазып атканда мындай жери бар. Буга чейин көрүнүктүү авторитеттүү түркологдор Дивани лугаты түрктүн тили Карлук тобундагы тилдерге жакын деп айтып келгенине карабастан, бизди таң калтырган нерсе дейт. Бизди таң калтырган нерсе биздин изилдөөбүз боюнча Дивани лугаты түрктүн тили омонимдер жагынан азыркы уйгурчага да эмес, азыркы өзбекчеге да эмес, азыркы кыргызчага жакын болуп чыкты дейт. Маалым болгондой, Орто Азия, анын ичинде азыркы Кыргызстандын аймагы Чыңгыз хандын империясы кулагандан кийин Чагатайдын үлүшүнө тийген. Мына ушул Чагатай улусунун аймагында бирдиктүү жазма тил колдонулуп, ал тил түркологияда Чагатай тили деп аталып калган. 20-кылымдын башына чейин колдонулган бул жазуу аталган аймактагы түрк элдери үчүн орток адабий тилдин милдетин аткарган. Араб ариби менен жазылган Чагатай тили колдонулган аймак өтө кеңири болуп, доору абдан узакка созулгандыктан бул тилде жазылган чыгармалардын саны да арбын. Айта кетсек, учурда кыргыз адабиятынын алгачкы өрнөктөрү катары окутулуп жүргөн Молдо Кылычтын, Арстанбек Буйлаш уулунун жана ошол доордо жазылган башка кыргыз жазуучуларынын чыгармаларынын тили да Чагатай тилинин уландысы болуп эсептелет. O dönemdeki metinde Nevai'nin metninde var. Burada anlıyoruz ki Nevai'nin ortaya koyduğu Çağatay Edebiyatı'ndaki bu metin aslında o dönemde bu topraklarda yaşayan Kırgız, Kazak, Türkmen, Özbek, Азыркы кыргыз, казак, өзбек тилдерин Наваи жалпы түрк тили деп атап, аларды бир тил катары эсептеген. Фарс тили мода кылган коомду бул түшүнүктөн арылтуу максатында тилдерди салыштыруу аттуу эмгегин жазууга киришкен. Бул эмгекте өзгөчө этиштерге, өң түстөргө жана дене мүчөлөрүнүн аталыштарынын уңгуларына көңүл бурган. 100 этишти мисал кылып, бул этиштердин фарсчага бир сөз менен которулбай турганын, 2-3 сөз же болбосо арабча сөздөрдү колдонуу менен гана которула турганын ырастаган. Ал түрк акындарына кайрылып, ыр жазганда фарсча жазуунун кажети жок. Түркчө бир сөз менен айткан ойду фарсча 2-3 сөз менен айтчың керек деп акындарды өз тилинде түркчө жазууга үндөгөн. Буга мисалдарды келтирип, бейиттер менен ырастаган. Мисалы, эмдигиче азыркы кыргыз тилинде колдонулуп келе жаткан бир топ этиштерди, мисалы, ыйлатуу маанисиндеги сыктатуу этишин
телмирүү этишин Навайнын чыгармасынан да көрө алабыз. Андан кийинки доорго келе турган болсок, 18-кылымда колдонулган Чагатай тилиндеги Шежере-и Түрк жана Шежере-и Теракиме аттуу Абулгази Бахадыр хандын эмгектери белгилүү. Bugün öğrencilerime de derste okuttuğum sırada şunu görüyoruz ki Çağatay Edebiyatı'nı yazdığı bu metinin bugünkü Kırgızca'da... Менин кыргыз студенттерим бул чыгармаларды окутканда абдан оңой жана түшүнүктүү экендигин айтышат. Себеби азыркы кыргыз тилиндеги сөздөрдүн дээрлик көбү бул чыгармаларда да кездешет. Бул доор Чагатай тилинин акыркы мезгили катары каралат. Ошентип, Чагатай доорун кеп кылганда Наваи менен Абулгази Бахадыр ханды айтсак болот. Кийинчерээк Чагатай тилинин уландысы катары өзбек тили пайда болгон деп эсептелип жүрөт. Бирок жакшылап карасак, аны азыркы түркмөн, казак жана кыргыз тилдеринин дагы жалпы теги катары айтсак болот. Бул алгач кыпчак диалекти, анан караханит, андан кийин хорезм, анан Чагатай диалекти катары уланып келген. Ар бир доордон калган эмгектердин жакшы өрнөктөрүн, колдонулган сөздөрүн көрө алабыз. Бул болсо аталган тилдердин өтө терең тамырлаган адабий тарыхы болгонун көрсөтөт. Жана 17-кылымдан кийин бул диалект жок болуп кеткен делген пикирди жокко чыгарат. Yanlış sanıldığı üzere yani sanki 17. yüzyılda birdenbire kesilmiş gibi ya da 15-16 sanki hiç yaşamamışlar, hiçbir eser üretmemişler gibi bir şey olmadığını gösteriyor. Исламдын символикасы жаңытылган анан эң башы эле албетте бул келиме шахадат деп коебуз. Ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах деп уланып атат бул жерде. Андан кийин эле 1309 сене хижриеде 1 Mart'ta Pençembe gün Murat Ali Batır Tilafkabıl Batır oğlu 57 yaşında bu Darül Fena'dan Darül Beka'ga rihlet eyledi. Allah Taala rahmet eylesin. Amin деп туруп, анан аягында ошо биздин улуттук орнаментте чегип койгонун көрүп атабыз. Албетте Чагатай тили башка, кыргыз тили башка деп айтуу бул туура эмес нерсе. Себеби азыркы кыргыз тили тил деген эми өнүгөт деп айтабыз. Ар кандай формаларга куугулат. Тилдин жанагы ар кандай сүйлөө речиндеги өзгөчөлүктөргө, өзгөрүүлөргө сөзсүз дуушар болот экен. Анан бая биз айтып аткан классикалык Чагатай тили 15-кылымдагы, анан азыр 20-кылымдагы классикалык Чагатай тилинен айырмаланган тилди салыштыра келсек, албетте өзгөрүү болот. Себеби 500 жылдык бир мезгилди өтүп атат, башынан өткөзүп жатат. Бул сөзсүз түрдө өзгөрүүгө дуушар болот. Мисалы өзбек тилине, уйгур тилине канчалык деңгээлде тиешеси болсо, Чагатай тилинин кыргыз тилине да ошончолук деңгээлде тиешеси бар. Башкача айтканда, ушул азыркы түрк тилдеринин, өзгөчө Орто Азиядагы түрк тилдеринин бул атасы болуп эсептелет. Бул тилди билбей туруп, биз мисалы кандайдыр бир кыргыз тилинин өнүгүү жолун так көрсөтүүгө мүмкүн эмес да. Биздин эле ушу 19-кылымда аягы же болсо 20-кылымдын башындагы орус падышасына жазылган документтер, андан мурунку Кокон хандыгына жазылган документтер жана башка ушул сыяктуу документтердин баардыгы ушу Чагатай тилинде жазылган. Булардын баары албетте өз ичинде классификациялап тилдик өзгөчөлүктөрүн чыгарууга мүмкүн. Бирок кандайдыр бир деңгээлде ошо биздин өзүбүздүн адабий тилибиздин канчалык деңгээлге тиешелүү экенин да ушулар көрсөтүп турат да. Мындан сырткары Кыргызстанда жана биз айтып кеткен жазгыч акындардан сырткары дагы көптөгөн чыгармалар бар. Азыр биздин кол жазмалар фондунда көптөгөн дагы ошул графикада, араб графикасында Чагатай тилине жазылган көптөгөн чыгармалар бар. Тилекке каршы окулбай турат, адистердин жоктугунан улам ушулардын баары болуп атат. Булардын баарын окуш керек. Бул
жок дегенде эле ушул 17 кылымдан 20 кылымга чейинки кыргыз тилинин кандай абалда болгонун, кайсы баскычтарды, кайсы жолдорду басып өткөнүн, кантип азыркы деңгээлге келгенин дагы ачык айкын көрсөтүп бере турган бир булактар деп айтууга болот. Кыргызстандын Россия империясынын курамына кириши жана азыркы Кыргызстандын аймагында Совет бийлигинин орношу бир катар олуттуу тарыхый окуялар менен коштолгон. Саясий себептерден улам кыргыз эли 15 жылга жетпеген кыска убакыттын аралыгында алгач латын, андан кийин кирилл арибине өтүүгө мажбур болгон. 2022 жылдын 21 майында Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан улуттук нарк жөнүндө деген жарлыкка кол коюлганда, мына ошондо мындай деп айтылган: жаңы технологиялардын айдыңы жана ааламдашуунун чеңгээлине кирип, өзүбүздү жана тамырыбызды жоготуп албашыбыз үчүн адилеттүүлүккө жана акыйкаттуулукка негизделген нарктуу коомду куруу үчүн токтом кылынат деп андан кийинки чаралар жазылат да. Ал иш-чаралардын дагы бир пунктунда ошо мамлекеттик тилге жана тарыхый баалыктарга өзгөчө көңүл буруу деген пункту бар. Мына ушул боюнча айта турган болсок, бул абдан жакшы маселе козголгондо өзүбүздү жана тамырыбызды жоготуп албашыбыз үчүн. Мына ушуга токтолгум келип атат. Себеби азыр ааламдашуу заманында абдан көп сырткы таасирлер көп болгондуктан биздин жаштарыбыз азыркы муун ошолордун таасиринде калбай, өзүнүн кыргыз улутунун нарктуулугун, баалуулуктарын сактап калыш үчүн өзүнүн тарыхын, ошо байыркы тилдерин, маданиятын, баалуулуктарын ошо дилине сиңириш керек деп ойлойм да. Ал үчүн ушул бизде болгон материалдарды байыртадан бабалаштан бери келе жаткан ушул баалуулуктарды дагы биз аларга таанытышыбыз керек. Кыргыз тили басып өткөн ар бир доор, кыргыз эли колдонгон ар бир жазуунун тарыхы, бул чети ойло элек казына жана алардын ар бири өз-өзүнчө талдоого арзыйт.